Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги Цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүн Цензурасыз маек бул оңрулдуу автоунаалар. Буга чейин 2015-жылы Японияда чыгарылган оңрулдуу автоунааларды Кыргызстан аймагына киргизүүгө жана ошондой эле аларды каттоого алууга тыюу салынган. Эми азыркы тапта жакын арадан бери, ошо тагыраак айтсак 9-февралдан баштап ушул оңрулдуу унааларды кайрадан алып кирүү, аларды каттоого алуу жана ошондой эле пайдалануу тууралуу демилгелер көтөрүлүп жатат. Мунун тегерегинде сөз кылуу үчүн Жогорку Кеңештин ынтымак фракциясынын депутаты Марлен Маматалиевди конокко чакырганбыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Азыр ушул оңрулдуу унаалар тууралуу сөздөр аябай көбөйүп кетти. Анан кийин ага оң пикир менен катар эле сол пикирлер да айтылып атат. Анан кийин ушул мыйзам долбоорунун пайда болушу кандай болду? Анткени 9-февралда жогоруда айткандай сиздин кесиптешиңиз бир жолу сөз кылды. Андан кийин эле мыйзам долбоору даяр болуп чыгып калды. Чолпон Султанбекованын айткандан кийин эле мыйзам даяр болуп калды. Буга чейин алдын ала даярдыктар болгонбу? Эми негизи мыйзам чыгаруу өзү бир айдын, 2 айдын же 3 айдын убактысын талап кылат да. Мен буну ушул шайлоо учурунда өзүмдүн шайлоочулар менен жолукканда ошол учурда көп жаштардан демилге, жөнөкөй элден, айылдарда көп элдерден мына демилге катары ушул биздин сага болгон наказыбыз болсун, ушуну бир карап койчу балам дегендей ар кандай сунуштар келген негизинде мен келип эле мыйзамды карап, аналитика жүргүзүп, статистика жүргүзүп, мына уже переводко берип, жана котормосун кылып, өзүнүн жагдайы бар, мындай коомдук укууга чыга турган. Ошону даярдап эми чыгарайын деп турганда эжебиз, Чолпон эже дагы сөз кылып калды. Эми Жогорку Кеңеште ким кандай мыйзам чыгарайын деп турат, же даярдап отурат, анын маалымы жок да. Коомдук укууга чыкканга чейин маалым болгонго байланыштуу ал эже чыгара бергенден кийин меники даяр болуп калып, меники эле удаа эле ошол күнү чыгып кетти. Бирок биз эже менен сүйлөштүк. Анын сунушу жөн эле алып кое турган болгон экен. Меники бир аз өзгөчөлөнүп турат. Меники уруксат беребиз киргенге, бирок жанагындай камера коюлсун. Сол жак камера менен толугу менен обзор болуп туруп, көрүнө тургандай болуп кылса, анда уруксат берели деген экөөбүздүн айырмабыз болгон ошол эле. Эми экинчи нерсе мындай болуп атат да, мисалы айтып атпайлыбы, мыйзам долбоорун 2-3 ай жөн эле жазууга кетет. Анан кийин аны биринчи окуу, экинчи окуу, үчүнчү окуу, коомдук талкуу, мынакей азыркы учурда коомдук талкууда турат. Эми ишке ашып кала турган болсо, канча убакыт ишке ашат? Эми мындай негизи тарыхка карап көрсөк, эмне үчүн муну мындай пайда кылдык? Жана сизге кыска айтып кеттим го, ошол эл өзү талап кылган. Бирок чын-чынына келгенде 2015-жылы бизден түздөн түз ушул запрет койгон себеби, мындайча айтканда, 2015-жылы статистиканын негизинде бүт авариялардын көбүнчө ошо оңрулдун негизинде болуп атат деген статистиканын аркылуу жаап салган да, мындайча айтканда запрет коюп койгонбуз. Бирок арадан 7 жыл өттү. Андан кийин карап көрсөк, мына мен 2021-жана айтпадым 2-3 ай кетет депчи. Эмне үчүн? Мен 21-жылдын статистикасын карап көрдүм. Ошондо 700 бир эме болуптур, мындайча айтканда, ошол авариянын 20-25% гана оңрулдун кесепетинен ошол авария болуптур. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, эми биз көрүп атабыз, азыркы учурда базарда бүт баардык кымбаттап кетти, анын негизинде машиналардын да баардык кымбаттап кетти. Биз ээсинин алкагында гана ала турган машиналар арзан. Мындайча айтканда, сырттан алып келейин десек, пошлина киргизилип калган, кымбат. Бирок салыштырмалуу башка рынокко караганда Япониядагы машиналар арзан болот, сапаттуу болот, жана аларды растаможка кылган күнү деле киргизгенге уруксат берилсе, анда арзан болуп, бир аз өзүнүн автопаркыбызды жаңылатып алат элек дагы. Бирок жанагы бизге ошол мыйзам тоскоолдук кылып атканда, эми бул мыйзамды азыр коомдук укууда 3 жума калды. 3 жумадан кийин дароо биз комитетке киргизебиз. Мен айтайын дегеним, где-то бир жарым айда биз аны толугу менен кабыл алып бүтөбүз да. Кабыл алгандан кийин анан эми президентибиз кол коюп берсе, анда мен ойлойм бир 2 айдын ичинде бул ишке ашып калышы мүмкүн деп күтүп атабыз. Кандай жагдайлар, кандай тоскоолдуктар болот? Тоскоолдуктар эми өкмөт тараптан болот. Өкмөт буга карама-каршы келип атат. Анткени алардын баягы эле айтымында ДТП ошол оңролдуктардан болуп атат, уктап калып атат. Анан жана чоң трассаларда таксистердин бат-бат барып келгени негизинде болуп атат дегенин биз буну 2 жол менен мен чечип кетип атам. Айтып атам, аргументтерине өзүмдүн аргументтеримди келтирип атам. Биринчиден, дээрлик көпчүлүгү ошол таксистердин авария болуп аткан себеби ал жерде ошол ДТПнын сактабаганы. Биринчиси, экинчиси, силер койгон камера безопасын көрүп иштебегени. Анткени камера турган жерде акырын айдайт,
камера турган жерде кайра каттайт дейт дагы, жанагы жерде убактымды кетирип алдым эле дейт дагы, 2 эсе каттайт дейт да. Мына ошол маселени чечүү алкагында мен комплекстик бир пакет менен киргизип атам. Кандай мыйзамда? Ошол ДТПларды азайтып, мына кече президент дагы тапшырма берди, ДТПларды азайтсын деп. ДТПлардын азайткан бир эле себеби бар. Мен Грузиядан атайын муну үйрөнүп көрүп, алардын немесин тажрыйбасын алып келгем. Ал жерде мындай экен. Ал жерде бизде эле безопасность бордто киргизген экен. Киргизгенден кийин ДТП резко токтогон экен, кайра көбөйүп кетти да. Ал айтат, мен сурадым да, эмне үчүн көбөйүп кетти десем, биздин эл дейт көнүп алды, үйрөнүп алды, камера турган жерден акырын айдайт, камера жок жерде кайра катуу айдайт. Керек болсо жана акырын айдаган жерлерди наращивать этем деп туруп 2 эсе катуу айдайт дегенде, дароо эле биздикиндей экен деп мен ойлодум. Анан кандай кылдыңар десек, биз дейт среднестатистический скоростьти киргизип койдук дейт. Ошо менен ДТП токтоду дейт. Ошо менен эч ким шашпай калды, эч кимди шашып ашып кетем деп же мындай бир аракет токтоду дейт. Ал кандай десем, мисалы биздикинде эле, мисалы Бишкектен мына балыкчы деп точканы алып коелу. Бишкектен балыкчыга чейин определенный убакытта киргенде, машина чыкканда, жана Бишкектен чыкканда фиксация болот. Балыкчыга келгенде кайра экинчи фиксация болот. Жөнөкөй шашпай айдасаң, мындай бир аз шашып, бирок 140-тын тегерегинде айдасаң, бир 2 сааттын тегерегинде өзү келесиң көлгөчү. Бирок 2 сааттан өтүп да, бирок шашып айдасаң, 1 саат 20 мүнөт, 1,5 саат, 1 саат 40 мүнөттө келгендер бар экен. Алар жана 160, 180, 200 менен айдагандар экен да. Мен даже испытание кылдым, жана 2-3 ай деп айтпайм, ошо 2-3 айда испытание кылып, биз ошол объездойдон башталганда ровно балыкчыга чейин 1 саат 20 мүнөттө бир бала айдап кирип барды. Ал барары менен 180 менен 200 менен айдап барды да, мындайча айткандачы. Демек, ошондой коюп койсок, эгерде жана 2 сааттан кем айдасаң, анда штраф болот деп койсок, бир дагы таксист шашпайт, бир дагы жаран шашпайт, бирөөнү ашып кетейин, тезирээк барайын деген болбойт да. Демек, сен бул А точкадан Б точкага чейин барган аралык, мисалы, сиз айтмакчы 2 саат деп койсо, 2 саатка жеткирбей барып калса, демек, ал жерде күмөндүүлүк бар. Күмөндүүлүк бар. Демек, сен жолдо жок дегенде 150-160 менен айдадың, катты айдадың, мына сага штраф дейт. Ошондо бардык нерсе, мен Грузиянын опытта токтойт эле. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мен жанагы оңрулдуктардын дагы экинчи проблемасы бул сол жактагы обзордун жоктугу. Мындайча айтканда, жана обгонго чыгып атканыңда сен до конца көрө албайсың да, анткени сен оң жактасың да, ошону көрөм деп чыгып алып анан авария болуп атат дегенге мен аргумент келтирип атам, биз камера орнотобуз. Кичинекей камераларды жанагындай сол жака коюп коет экенсиң, анан мониторуңда, машинаңдын мониторуң менен обгонго чыгаарда эле көрө берет экенсиң да. Толугу менен көрүп, машина барбы, жокпу деген сага мындай дополнительный подсказка, дополнительный заманбап технологиялардын мындай сага жардамы экен да, мындайча айткандачы. Мына эгерде ошону коюп койсок, ошондой коюлган машиналар кирсин деп атам. Эми ал кымбат эле эмес экен. Анын Кытайдан эң арзан алсаң 1,5 сомдон, жакшыраак качествосын алсаң $100 чейин ошол камерасы менен, монитору менен орнотсо болот экен да. Эми мындайча айтканда, ал адам өзүнө гана керек. Ал бирөөгө эмес, биринчиден өзүн сактайт. Жанагындай чыгып отуруп бербейт, өзү карайм деп мындай алаксыбайт. Камерадан көрүп коет да, машина жок болсо обгонго чыгып берет, машина бар болсо токтоп коет. Бул жерден эки суроо бар да, мисалы биринчиси кайра эле баягы бизде күмөндүүлүк бар да. Ушул жер таза болбой атат деп. Ошондой ошол камера коюуда 1,5 бизнес болуп кетпейби? Анан кийин мисалы баланчага койсоң койдуң, кой болсоң машинан каттоодон өтпөйт. Мисалы мен Японияда машина алып келип мынакей эми каттоодон өткөрөйүн десем, камера өтө кымбат туруп калды. Койбой коеюн десем, мамлекеттик каттоо албайт. Мен машинамды мындайча айтканда айдай албай калам. Ошентип кайра экинчи бир мындайча айтканда чалмалар түшүп калбайбы? Жок, биз эми аягына чейин чыгарабыз. Бул биринчи кезекте айдоочуга өзүнө керек. Анан бул экинчиси, биз ошол өкмөттү ынандырганга бизге да керек да. Анткени өкмөттүн аргументи, эмне үчүн запрет койгон аргументтерине биз противовес коюп атабыз да. Биз анти аргументтерди коюп, мына биз мындай кылсак, сенин аргументиң жокко чыгып атат дегенге бизге өкмөттүн все-таки положительный неме керек. Экинчи момент. Мисалы бизде азыр автоунаалардын 20% 18,3 болуш керек эле жаңылбасам. 20% оңрулдуу унаалар. Анан кийин сөзсүз түрдө ошол камера коюлсун деген талап коюлуп калса, бул жактагы унааларга да койдурушубуз керек болот. Мында айнап жүргөн жаңы регистрация болгон жана жаңы келген автоунааларга гана тийиштүү болот. Алар биринчи кезекте оформлениянын астында коюш керек. Экинчи кезекте эми алар жүргөндө дагы аларга сөзсүз түрдө талап коюлуп калат. Кийинки жүргөнүндө дагы болуш керек деп. Техникалык милдет катары кирип калат, бирок бул жерде айтып кетейин, ал арзан эле. Ал жерде мен ойлойм, бирөө бизнес кыла коет же андай кылат дей албайт. Аны любой эле жаран
кааласа интернеттен деле заказ кылып каалаган жерден алып алат да. Керек болсо ошол эле Япониядан алып аткан астында камера менен кошо алып койсо деле мен ойлойм ал жерде дагы арзан алардын нерсеси, көп деле акча кетпейт. Дополнительно ошол жерден сатып алып ала келсе деле болот да. Ошон үчүн бул мындай көп деле немеге жакпайт деп ойлойм. Мыйзам долбоору буйруса 1-2 айда даяр болуп калды. Анан кабыл алынганда дагы бир маселе бар. Мисалы бизде жанагы өкмөт мурда өкмөт деп атачу элек, өкмөт ошол кырсыктарды себеп кылып келди да. Мынакей оңрулдуу унаалардын өлүмү көп экен, кырсыктардын саны көп болуп атат. Экинчи тарабы бар, бул жанагы бажы биримдиги. Мындайча айтканда Евразиялык экономикалык бирикме, союз. Ошолордун талабы болду. Ошол себептен биз мажбур болдук деген пикирлер бар. Анын да өзүнүн аргументтери бар. Ушул талап менен келгенде, мисалы биздин мыйзамыбыз даяр болуп келгенде, макул өкмөт даяр болсун, президент даяр болсун, баары бир тиги кошуна мамлекеттерден кысым болуп, буга чейин көрүп эле келет атабыз. Айрым мыйзамдар кысым болуп эле кабыл алынбай калып атат да. Ошондой коркунуч барбы? Эми азыркы учурда Россияга, Арменияга, по-моему, кирип атат жөн элечи. Казакстан өзү ички арасынан запрет коюп койгон. Ал эми ЕСтин алкагында биз ал мамлекетке киргенге байланыштуу ал жерде запрет бар, бирок автобустарга. Мындайча коомдук ташый турган унааларга запрети бар. А бирок жөнөкөй легковой машинелерге же мындай внедорожниктерге анын немеси жок, анын айырмасы жок. Анын жана запрети жок. Мындайча айтканда ЭАПтин алкагында биз оңрулдуу унааларды алып киргенге болот. Эми жалпы мыйзамдын ичинде. Эгерде бул автобус болбосо. Автобус болбосо жалпы алып киргенге уруксат берилген. Башкача 8 кишиден азыраак бата турган болсо, айдоочудан сырткары, анда биз айдап жүрө алабыз. Мындайча айтканда маршрутка жана автобустар гана запрет коюлган. Ал ЕЭПтин алкагында, биз ошол ЕЭПке киргенден кийин ошонун алкагындагы общий, биз эле эмес, баардык мамлекеттерге кирген талап. А бирок айтып атам го дагы бир жолу, ал талап мисалы Россияда эле алып келип атат, Арменияда эле алып келип атат. Биз керек болсо дагы бир нерсени айтып кетейин. 2015-жылдан бери биз запрет койгондон бери бизге еще предварительно 200 000 машина кириптир. Кантип? Биринчиси ар кандай коррупциялык схемалар менен, мындайча айтканда таможня менен сүйлөшүп алып, оңрулду дейби, солдурулду деп коебу айтор, аларды растаможка кылган немелер бар экен. Бир. Экинчиси ар кандай чачыратып, жана запчасть катары алып келип киргизип, бирок бул жактан чогултту деп ошо менен кылгандар бар экен. Үчүнчүсү ансыз деле азыр карап көрсөңүздөр Армениянын, Казакстандын, Россиянын, керек болсо жанагы Абхазиянын номерлери менен кирип бул жакта айдап жүрөт. Анткени 3 жыл биякта жүргөнгө уруксат бар да, мамлекеттин арасында регистрация кылып коесуң, бирок оформление этпейсиң. Оформление этпей эле жүргөнгө уруксат бар. Мына биздин азыр жарандар айла жоктугунан, бияктан кымбаттыгынан, экинчиден айла жоктугунан, машиненин сапаты начарынан баардыгын эске алып туруп, азыр айла жок ошондой машинелерди алып келип, бияктан айдап жүрүп атышат. Кичине калганда 3 жыл калганда алып барып кайра сатып берем деп атат, же кандайдыр бир айтор айла жоктугунан ошондой шартка барып, ансыз деле алып келип айдап атышат да. Балта көтөрүлгөнчө дөңгөчө салат болуп 3 жыл аралыгында эми көрөбүз. Же машина же мамлекет деген. Бирок баягы машина керек, бала чаканы багыш керек, таксовать этиш керек, жана башка жумуштарды жүргүзүш керектир айтор, аны деле алып келип атат. Азыр аны көчөдөн деле карап көрсөңүздөр көбөйүп кетти да. Анткени спрос болуп атат. А спрос эмне үчүн болуп атат? Бизде мурдагы япондук машиналардын запрет койгондон бери бир топ дээрлик эсе машина кымбаттап кетти. Ооба, биз ЕСтин алкагында гана машиналарды киргизип атабыз, бирок ал машиналардын баарын карап көрсөңүздөр, ал эски машиналар, ал чириген машиналар. Ошол эле акчага биз мындайча айтканда Япондон машина ала турган машинанын ордуна азыр биз Россиядагы эски же болбосо баягы эле Жигулерди алганга мажбур болуп атабыз да. Ал болсо кайра эле ошол коопсуздук жагынан начар. Ал кайра эле экологияга келтирип аткан зыяны бар. Айтор зыянын гана алып атабыз да. Эми биз өзүбүздү ойлосок, өзүбүздүн мамлекетибизди ойлосок, өзүбүздүн жөнөкөй элдин чөнтөгүн ойлосок, анда мейли мен айткан жок мындан ары постоянно болсун деп. 1 жыл же 2 жылга бир автопаркыбызды жаңылатып алганга уруксат берейли. Элибиз оңдоп алсын, тазалап алсын. Бирок өтө эле эскилерге эмес. Мүмкүн 2010дон өдө же мүмкүн 2013 же 2015 деген дагы 3 вариант болуп атат. Ушулардан өдөңкү машиналар гана кирсин дегенге мындай азыр ойлонуп атабыз, кандай кылсак туура болот экен деп. Айтор бир сыйра биздин элибиз өзүнүн автопаркын жаңылатып алсын деген ниет. Эми дагы бир нерсе бар да, ошол эле мынакей кече министрлик кабинетинин мүчөлөрү айтып атпайбы? Эгерде биз уруксат берсек, ошол эле Казакстан, ошол эле бажы биримдигине мүчө болгон мамлекеттердин эски машиналары бизге келет баардыгы. Анткени бизде каттоого мүмкүнчүлүк болуп баштайт. Ошол эле Армения, макул Абхазияны деле кошуп коелу, Россия, Казакстан, баардык мамлекеттин эски уску оңрулдуулар баары бизге ташылып келет деп атат.
Ошол эле маалда кече дагы ошол авто сүйүүчүлөр өзүнүн чогулушун өткөрүштү. Ал жерде ошо Эртай Исаков деген активисттин сунушу бар экен. Эгерде оңрулду автоунааларды киргизсек, жалаң гана Японияныкы болсун. Башка жактан келгендерди каттоо калбасын деген. Бул жай кандай болуп атат? Бул жерде сиз айткандай ар кандай сунуштар келип атат. Мен өзүмдүн жеке оюм ушул бир гана Япониядан деп чектөө киргизип койсок деле туура болот эле. Анткени биз ушундай шакка атайын барып аткандан кийин, ушунча нерсени кылып аткандан кийин жаңылатабыз десек, өзүбүздүн автопаркыбызды реалдуу түрдө жаңылата алалы. Анткени Япониядан жанагы километражы аз келет, сапаты жакшы келет, немесе өзүнүн болгон азыркы состояниясы өтө жакшы болуп келет да. Ошондуктан только Япониядан деген дагы вариант каралып атат. Ошон үчүн коомдук угуу да, эмне үчүн коомдук угуу болот? Ушул коомдук угууда ар кандай пикирлер, ар кандай сунуштар, ар кандай көз караштардын алкагында анан кийин биз багыттап, түздөп, бекемдеп, анан дальше комитетке чыгарабыз да. Бул вариант бар. Чын айтайын, бул вариант каралып атат, только Япониядан келсин деген вариант бар. Демек, эгерде бул ошол сиз айтып аткан вариант ишке ашып кала турган болсо, мен Россиядан же Казакстандан, Армениядан алып келген машинамды каттай албай калам. Эми бул баягы өкмөттүн дагы бир аргументине противовес болгон дагы бир пункт да. Эскилердин баардыгы бизге келип калат дегенге биз карама каршы пунктту коюп атабыз да. Макул, баягы айтылган, баягы 2015 кылган запреттин баардыгынын негизинде анан азыр каршылык көрсөтүп атпайбы? Азыр эмнеге кайсы пунктка каршылык келип атса, мен ошолордун баардыгына биз аргумент катары противовес коюп койгон нерселердин бири да. Айтып атат, Армениядан жана башка жактан чириген машиналар келет деген. Жок, биз чириген эмес, только Япониядан келет деп атабыз. Бул бир. Экинчиси, жана мен айтканда обгондо жаман болот деген, бул экинчиси жана камераны орнотуп атабыз, бул эки. Анан үчүнчүсү биз жана жылы боюнча дагы азыр көтөргөнгө аракет кылып атабыз да. Эми бул мыйзам даяр болду, жогорку кеңеш кабыл албай койду. Же болбосо ошол эле министрлер кабинети, президент колдобой койду, артка кайтарып жиберди. Андай шартта кандай аракеттер болот? Эми бул президенттин укугу, өкмөттүн өзүнүн дагы позициясы болот. Ошонун алкагында президент анан чечим кабыл алат да. Мен ойлойм, бул жерде туура жеткизсе, эгерде ал кишиге туура жеткизип, жана аргументтерин баарын айтып, туура эле болот, ушул эл кишине өзүнүн состояниясын оңдоп алсын, машиналарын оңдоп алсын, бул бизге плюс эле болот деп жакшы аргументтерди алып келип, жана мен айткан экологиясы кайра жакшы, кайра эле ошол сапатына жакшы, ДТП болгондо чириген эмес жакшынакай машиналар келет. Анын эң негизгиси бул жөнөкөй карапайым элдин жанагы муктаждыгы болуп атат. Мына ошону чечип койсок туура эле болот эле. Тем более временный болуп атат деп айтканга, туура айтканга багыттайт элем, жана өзүм дагы Кудай буйрса бүтсүн, арагына чейин чыгарам, жакын араларда өзүм дагы маалыматты берип чыгам. Эми мындай болуп атат да, азыр базарга барып карай турган болсок, ошол 18-20 жылдык Япониядан келген машиналар орточо эсеп менен айтканда, биз доллар менен эсептеп көрүп калдык, $5000 турат. Эгерде мыйзам кабыл алынып калса, 2015 жылкы машиналар орточо баасы канчадан келип калат? Мына мисалы сизге айтайын, 2003 жылкы Fit айтып коелу, например, $5000 тегерегинде турат. Ал эми азыр бул мыйзам ишке алып калса, биз ошол эле $5000 2013 жылкы алып келебиз да. Бул деген чоң айырма да. 10 жыл мындайча айтканда жаңыраак, анан сапаты да жакшыраак, анан жана километражы да азыраак машинаны алып келип атабыз да. Примерно расчет ошондой чыгып атат. Демек, азыркы алып аткан акчага биз 10 жашка жашарган машинаны алып алабыз, 10 жыл айырмасы бар. Жакшыраак, качествосы жакшыраак, анан канчалаган жанагы немеси бар, бир топ жанагы подушкалары бар, ар жактан коопсуз жактан да жакшы машиналарды алып келсе болот да. Эми дагы бир нерсе да, мисалы ошол эле чет мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде жанагы сыртка, алыска чыгып аткан жүк ташуучу унааларга, же болбосо ошол эле автобустарга атайын электрондук GPS коюп коет экен. Демек, сенин машинаң бүгүн мисалы ушул Бишкектен чыктык, эгерде мен Баткенге жол ала турган болсом, мен ал Баткенге чейин орточо эсеп менен 15 саат жол жүрүшүм керек. 15 саатты 2-ге бөлөт. 8 сааттан ашык айдаган болбойт. Ушундай бир ыкмаларды киргизүүгө мүмкүнбү? Ошол менен эле жанагы бизде азыр өзүңүз айтмакчы, Японияныкы сапаттуу, ыңгайлуу, жеңил, бардык жагынан төп келип атат. Ошол үчүн бизде региондорго каттаган таксилердин бардыгы япон машиналары. Эми ошол япон машиналарды эгер жаңы кире турган болсо, бул таксилер кайра эле ошол япон машиналарында отурат, бул анык сөз. Эми ошолорго жанагындай бүгүнкү күндүн технологиясы менен дагы бир чектөөлөрдү киргизүү варианттары барбы? Мен жана айткан среднестатистический скорость менен мыйзам кирип атпайбы? Мына мыйзам ошого дополнительно дагы пункттарды кошуп киргизип атабыз. Ал эмне деген? Мен муну жыйында дагы көтөргөм, өткөндө атайын
биздин министерствонун МВДнын кызматкерлери зам министр келгенде мен ошол жерде ошону айттым. Анан жана министр цифровизация деп жаңы жетектеп аткан жетекчиге да айттым. Сиз дедим ошол жерде жөн эле министерство цифровизацияда отуруп калбаңыз. Сиз башка тармактардын да баардыгын реформалаганга өзүңүздүн колуңузду жумшашыңыз керек. Мисалы деп жана сиз айткандай айтып кеттим. Бир топ таксисттерибиз мына уктабай кетип калат дедим. Айдаган бойдон. Америкада система бар. GPS наблюдать этет. Анан 12 сааттан уктап алса, ал сразу дароо эле сигнал берип турат. Центральный немеге аппараткачы. Ошол сыяктуу немени мен азыр сунуштап атам. Эгерде биздин ошол машиналерге өзгөчө жана такси болгон жүргүнчүлөргө патент алганда сөзсүз түрдө жанагы кошумча GPS койдуртуп албабыз керек да. Өзүнүн эле мобильный приложенияга көп кереги жок, акча кереги жок. Болгону жана мобильный приложенияга скачивать этип коюп коюш керек. Бул өзүнө да жакшы болот да. Биринчи кезекте биздин көзөмөлгө да жакшы болот. Сиз айткандай чыктыбы, анын жүргөн жерин аныкталат. Анан эгерде ал 12 сааттан көбүрөөк жүргөн болсо ал машина, аны обязательно отуруп караган кереги жок. Ал өзү сигнал берип турат. 12 сааттан көп жүрдү депчи. Анда дароо эле биздин кызматкерлер бул жерде до конца жумушту алып барып туруп ушул МВДнын аягына чейин чыгарып коюш керек да, жана биздин маи кызматкерлер. Анда аларга чыгыш керек. Сен 12 сааттан бери уктай эле экенсиң депчи. Ошого оперативный жанагындай центр өзүнүн түзүлгөн центрдин негизинде жана безопасный город иштатпай, мына ошо негизинде киргизсин деп азыр сунуш киргизип атам. До конца аягына чейин барам деп ойлойм, жана жаңы среднестатистический скорость менен биротоло ошону киргизип кетели деген сунушум бар. Эми азыр бизде бардык нерсе жазалып аткан маалда болжолдуу прогноздор коюлат да. Бизде эгерде уруксат берип кала турган болсок, канча миң машина кирет деген прогноздор бар. Эми эсиңизде болуш керек, 2015-жылы запреттин астында запрет болот деп жанагындай шум болгондо бир топ биздин көп бизнесмендер, жөнөкөй жарандар эртең запрет коюлат экен деп өтө катуу алып баштаган да. Ошондо 100 000 тегерегинде машина кирди деген бир статистика бар. Жыл ичинде. Ооба, жабылып калат деп баягы шашып, бүт 2-3төн 3төн да керек болсо бизнесмендер да ала баштаган да. Алып сатарларда. Айтайын дегеним ошол сыяктуу эле бир катуу волна болот деп күтүлүп атат. Примерно эми ошол санда жумуш немелер алат го деп отурабыз да. Эми мындайча айтканда азыр элдин баардыгы чек ара ачыла турган болсо тагыраагы Япониядан, анда баардыгы ошого чуркайт. Башында жогоруда айтылгандай болжолдуу бир айда 100 000 унаанын кириши пландалып атат. Эми дагы бир нерсе, бул мыйзамды эми жалгыз жазбасаңыз керек. Бул жерде кайсы топтор бар, анан кийин бул ушул мыйзамдын ар бир нерсенин экинчи тарабы бар да. Зыян тарта турган болжолдуу кайсы нерселерден зыян тартып калышы мүмкүн. Мен бул жерде жалгыз жазган, бирок биздин жана Шолпон эже экөөбүздүн мыйзамыбыз удаа келип калганга байланыштуу экөөбүз бириктирип койдук. Ошондо авторлор болуп экөөбүз болобуз. Дагы башка автор болом деп кире тургандар болсо, биз с удовольствием буга кошобуз, киргизебиз. Бүгүнкү күндө азыр пока жалгыз экөөбүз элебиз. Зыяны бир эле мен коркутуп аткан жагы, анан коомчулукка чыккандан кийин өтө мындай күтүп атканым жерим, бул чындап эле ошол ДТПлардын негизинде анан күнөөлүү болуп калбайынбы? Ошол канчалаган ДТПлар болсо анан кайра сен күнөөлүү болдуң эле, ушуну сен киргизиң эле деген, Кудай сактасын, ушундай жаман нерсеге туш болуп калбайбы деген эле ичинде руханий неме кармап турат. Башка зыян нерсеси жок. Башка эч бир зыяны жок. Болгон эле ушул жана гаилер бир жагынан айтып атса, ага да кичине мындай оңдошуп кетем да, чындап эле ошондой болуп калабы. Ал айтып атып. Баягы авто сүйүүчүлөрдүн айткандары бар да, ошол эле жанагы авто активисттер деп коелу, ошол жол коопсуздугу боюнча өздөрүнүн пикирин билдирип жүргөн. Алардын айтымында эмне үчүн япониялык автоунааларда өлүмдүн саны көп? Анткени жогоруда экөөбүз сөз кылгандай, регионго каттаган таксилердин баардыгы оңрулдуулар. Ошол себептен деген далил бар. Анан эми мынакей эртең биз алып кирип баштадык жаңы унааларды. Эскилер эмне болот? Эскилер сатылат, башка мамлекеттерге алып кетилет. Бизде практика боюнча өз негизи Тажикстан тарапка, анан Өзбекстан тарапка, көбүнчөсү Тажикстан тарапка кирип кетет да. Көп эски машиналерчи сатылат, жок болот, эми алып кетишет дегендей эле маселе да, рынокто эми. Анан калганы анча мынчалар эми өзүнүн аягына чейин до конца минет техникалык ресурсу түгөнгөнгө чейин каналда. Эми аягы барып запчасть болуп сатылып кетет. Бизде негизи ушул эки жол менен кетет да, запчасть болуп аягына чейин чыгып кетет. Экинчи варианты ушул биз Тажикстан тарапка көп кетет. Ошол жака сатат өзү негизи.
Кыскасы биз барчаны утат экенбиз. Анан азыркы сиздерде статистика бар да. Мисалы ошол 2015 жылдан бери автопарк канча пайызга жаңыланды? Мисалы биз азыр жалаң сол урулдуу унааларды алып атабыз. Ошол Европаныкын, же болбосо Россияныкын, канча пайызга Кореяныкын алып келип атабыз азыр. Эми азыр биз ошол 2015-тен бери оңрулдук такыр жок дегенибиз менен жана ар кандай немелер менен киргизди деген бир статистика бар. Жана 200 000 машина кирди дегенчи. Анын канчалыгы коррупциялык схема менен же канчалыгы башка жол менен киргенин мен азыр айта албайт экенмин. Аны ошол МВДдан сураштырып коюп атам азыр канча экенин берип койсун деп. Негизи 2015 жылы 1 миллион тегерегинде машина болсо, азыр 1 миллион 400 чукул жакындап калыптыр да. Мындайча айтканда 300 000 тегерегинде көбөйдү машина. Демек илгери ошол 2015 жылы 1 жылда 100 000 кирип атса, азыр 7 жылда 400 000 арам кирип атат. Ооба, эми бул МВДнын статистикасы боюнча да, аны тактап бир аз дагы текшерип коюш керек болуп атат. Бирок азыркы учурда 1 миллион 400 деп коюнчу, 1 миллион 400гө чукулдап калды. Ошо 1 миллион 400дүн жаңы, жапжаңы машиналердин 58 000 гана жаңы экен да. Мындайча айтканда өтө байлардын, жип айдагандардын саны растамошко карабайт, канча болсо ошончо болсун, мен алып келип киргизип атам. Жапжаңы машиналердин немеси 58 000 эле болот экен. Калганы эми элестетип көрсөңүз, калганы бүт эле бул машина да. Эми бизде реалдуу факт элдин жашоосу ошол да. Бул деген дагы эмнени айтат? Бул деген элдин чөнтөгүнө только ошондой машиналарды гана ала алабыз деген нерсени билдирет. Жана кабина айтып атпайбы деги жаңы машиналар көчүш керек, жаңы машина алыш керек деп. Жаңы машина ала албайт да. Эми кантип 100 000 доллардык же 50 000 доллардык машинаны жөнөкөй ала алчу? Ала албайт да. Ошол 100 000, 50 000 доллардыкын саны 58 000 экен болгону. Демек бул дагы башка нерсени ойлондурат. Бул деген биз бара-бара полный жаңы өтөбүз дегенден алысыраак болушубуз керек. Биз каалайбызбы, жөнөкөй элибизге бул машина керекпи? Машина менен камсыз кылышыбыз керекпи? Демек машинанын сапаты жакшы машиналар менен камсыз кылып берсек туура болот эле да. Бул дагы бир чоң статистиканы карап коюш керек. Азыркы биздин маекте түшүнгөнүбүзгө караганда, эгерде бул мыйзам азыр иштелип чыгып коомдук талкууда турат, бул мыйзамдын жазылышында кеп жок, бардыгы даяр болгону азыр эки эле каршылык нерсе бар. Бул министрлер кабинети жана бир коркунуч же болбосо мындай бир тобокелдик нерсе, бул президенттин колдоосу. Эки эле нерсе турат. Жанагы эле ошол эле бажы биримдиги, башкалардан эч кандай тоскоолдук жок. Ал жерден эч кандай тоскоолдук жок болгону, эми позициясын сөзсүз түрдө өкмөт өзүнүн позициясын бериш керек. Ал эми жогорку кеңеш өзү кабыл алып кете берет, бирок алардын позициясы маанилүү, себеби президент өкмөттүн позициясын кандай болсо ошого көз карайт да. Сөзсүзчө алардын позициясын, аргументтерин окуйт, карап туруп андан кийин чечим кабыл алат. Ошондуктан мен жанагы баардык уголдарды сглаживать эткенге аракет кылып, алар айткан аргументтерге өзүмдүн доводдорумду келтирип, алар айткан нерселерди жасайбыз, бирок башкача жол менен жасаса болот деген нерселерди алып келип, мына бүгүнкү күндө ушул нерсеге жетип калдык да. Баардык тоскоолдукка жол издеп атабыз. Ооба, жол издеп атам. Жана айткан бүт мусордун баары кирет дегенге жок, только Япониядан кирсин деп атабыз. Жана ДТПда обгондо жаман мындай немеси бар статистика боюнча дегенге биз улуттук жана камералар коюп атабыз. Анан жолдо бүт ДТПлар ушудан болуп атат дегенге мен жана купе дагы мыйзамды киргизип атам, средний статистический скорость болсун деп. Айтор баардык нерсени бир алып кетип атам да. Эми мындай нерсе да, 2 айда мыйзам даяр болуп калса, жогорку кеңеш кабыл алып берди дейли. Анан 2 айдан кабыл алынгандан кийин дагы бир нече процедуралар бар да. Президентке барат, кол коет, анан кийин күчүнө качан кирип калат анда? Президент коёру менен өзү негизи күчкө кирет 15 күндүн ичиндечи. 15 күндүн ичинде жана публикация болгондон кийин күчкө кирет. Ал процесс обычно бир жумадан 15 күнгө чейин созулат. Буюрса март-апрель тоголоктоп эсептегенде март-апрель мыйзам долбоору каралып, жогорку кеңеш карап бере турган болсо, биз ошондо жайында буюрса, эгерде ишке ашып кете турган болсо, жайында Япониянын оңрулдуу унааларын алып келип баштайт экенбиз. Кудай буюрса. Кудай ошого жол берсин, анан биздин өкмөткө түшүнүк берсин, анан сабырдуулук берсин, ушу эл үчүн деп дагы бир ушул мыйзамды киргизип алсак жакшы болот эле. Жыйынтыктоо суроо, мисалы бизде азыр социалдык тармактар өтө күч болуп кетти да. Бул ошол эле коомчулуктун активдүү бөлүгү социалдык тармакта отурат. Анан азыркы тапта бизде бийлик өкүлдөрү кайсы бир деңгээлде социалдык тармактагы пикирлер менен эсептешет. Бул шартка келгенде
карапайым калктын мисалы ошол эле Facebook'тагы, Instagram'дагы же болбосо башка бир платформаларда буну колдоосу сизге таасир береби мыйзамыңызга? Мисалы азыр биз ошол эле Facebook, Instagram'да алып бара турган болсок, көбөйө баштады. Мурункуга салыштырмалуу оңрулдуу деген ураандар чыга баштады. Бул жактан эл жардам бериш керекпи? Эми албетте ал элден күтүп атабыз да, ошон үчүн коомдук угуу деп атап атабыз. Элден сөзсүз түрдө жардам керек. Анткени бул сиз айткандай өкмөткө дагы мындай позицияга жакшы болот. Алар дагы керек экен, элге реалдуу керек, бүгүнкү күндө керек нерсе экен деп кабыл алганга да жакшы болот. Анан айткандай жана мен айтып атпаймынбы? Өкмөттүн айтып аткан нерселеринин баардыгына аргументтерине мен противовес айткан нерселерин кылып берип атам. Бирок бир аз башкача жол менен. Бирок айтканын айткандай кылып атам. То есть алар бизге карама каршы чыккан доводу жокко чыгарып койгондой почти ситуацияга жеткизип койдум да. Мен бул жерде только колдоп берип коюш керек деп ойлойм. Временно, көп эмес. Биз будан нары түбөлүк кирсин деген жокпуз. 1 жыл же 2 жыл уруксат берип коелу. Эл бир аз өзүнүн ушул оңдоп алсын деген эле ниет. Эми ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Себеп дегенде азыр биз жогоруда айткан социалдык тармакты же болбосо кайсы жактан болсо дагы ушул оңрулдуу унааларды көбүрөөк каалаган адамдар жана ошого ниет кылгандар көбүрөөк. Ал эми биздин көрүүчүлөр, эгерде сиздерде кандайдыр бир ушул мыйзамга сунуш пикирлер боло турган болсо, Жогорку Кеңештин расмий сайтында азыркы тапта коомдук талкууга коюлган ушул мыйзам боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Колдойсуздарбы? Балким сын пикирлер, балким ошол жерде өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарга да кошумчалай турган нерселер болсо айтсаңыздар болот. Ошондой эле социалдык тармактарда да азыр талкуу жүрүп атат. Балким сиз ушул оңрулдуу унааларга каршысыз, балким колдойсуз, балким нейтралдуусуз, бирок өзүңүздүн оюңуз бар. Бардык нерсени азыркы тапта ошол Жогорку Кеңеш, ошол эле министрлер кабинети да угууга даяр билишибизче. Ал эми биз бүгүн ушул оңрулдуу унаалардын алып кирүүгө байланыштуу мыйзам долбоорунун алкагында сөз кылдык. Цензурасыз маекти жыйынтыктайбыз. Ал эми бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин ынтымак фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев болду.